өзүнө жаккан аялдарды зордуктоо үчүн 3 метрлик жыланды колдонгон. Шотландияда өз курмандыктарынын бирин зордуктоо үчүн 3 метрлик жыланды колдонгон зөөкүр 14 жылга эркинен ажыратылды. Алдагы башка аялды 5 жыл аралыгында миңден көп жолу зордуктап келген. Ал эми эркектин дагы бир курмандыгынан коркуп калганы ошончо аны полиция таап алган кезде колуна бычакты кысып кармаган аял шкафтын ичинде бүрүшүп отурган. Бул тууралуу Mirror басылмасы кабарлайт. 37 жаштагы Джон 2000-жылдан 2017 жылдар аралыгында 4 аялды дайыма зордуктап келген. Натыйжада ал 5 беренең боюнча айыпталды. Алардын катарында зордуктоо менен турмуштук зордук зомбулук бар. Жабырланган аялдардын бири сотто зөөкүрдүн өзүн коркутуу үчүн жыланды пайдаланганын айтты. Аялдын сөзүндө соттолуучу аны көп зордуктай турган болгон. Ал тургай өзү уктап жаткан кезде да зордуктоо аракетин жасаган. Натыйжада эркектин бул аракети курмандыгы үчүн кадимки көрүнүш катары көрүнгөн. Өз сөзүндө Диксон жабырлануучулар менен мамиледе өтө орой болгонун мойнуна алды. Бирок аларды зордуктаган жокмун. Себеби өз ара келишим боюнча жыныстык катнашка бардык, деди ал. Кулак чабарман.